Биз жашаган планета өзүнүн кооздугу, сырдуулугу, өзгөчөлүгү менен башкалардан айырмаланып турат. Ал эми анын кооздугун жана сырдуу жактарын көрө билүү үчүн белгилүү бир илимди өзүштүрүү керек. Мына ошондой илимдердин бири химия илими болуп саналат. Ал бизди курчап турган заттар жана алардын айлануулары жөнүндө окутат. Химиялык айлануулар жансыз жаратылышта гана эмес, адамдын организминде да тынбай жүрүп турат. Демек, химия сабагынын декадасынан жаратылыштагы, күндөлүк турмуштагы, ал тургай космос мекендигиндеги заттар жөнүндө да маалымат ала аласыңар. Биздин ар бир таңыбыз химиядан башталат. Эртең мененки таза аба, жаңы демделген чайдын биринчи ууртамы. Химия бизди ар тараптан курчап турат, жумушта же эс алууда. Бирок биз аны жакшы билебизби? Мисалы, бардыгыбызга белгилүү Менделеевдин таблицасынын 118 элементтин ичинен 60 элементи биздин өлкөбүздүн аймагында кездешээрин баары эле биле беришпейт. Биздин өлкөдө алынган сурма дүйнөдөгү эң таза, анын тыгыздыгы 96,999% түзөт. Бизде кремний дагы көп өлчөмдө кездешет. Отту эмне менен жагуу керек? Көмүр мененби же отун мененби деген суроо дайыма пайда болот. Көмүрдө көмүртек көп кармалгандыктан ал көпкө күйөт. Муз 0 температурада сууга айланат. Биздин тоолордогу мөңгүлөр 8000 квадрат километр аянтты ээлеп турат. Ал Орто Азиядагы таза суусунун 40%-ын түзөт. Химия бизди бала кезибизден бери эле курчап турат.